Assalamu alaykum urmatly men көрүүчүлөр. Men sizlerge бүгүn сүрөттөр окшош, бирок жооптору башка болгон адаштыруучу суроолор боюнча маалымат берип кетейин деп атам. Себеп дегенде экзаменде көбүнчө ошо адаштыруучу суроолор жыгытат экзаменден. Ошону кантип айырмалаш керек, эмнеден билсе болот, ошол боюнча маалымат берем. Бул биринчи сүрөттү карасак, айдоочулардын кайсынысы токтоп туруу эрежесин бузду дейт. Токтоп туруу деген бул 5 минуттан нары токтоп турганды айтат да, стоянка кылганды. Негизи эреже боюнча темир жолго канча метр калганга чейин стоянка кылыш керек? 50 метр калганга чейин. Азыр оң тарапта белгини карасаңыздар, шлагбаум бар, темир жол өткөнүн билдирген эскертүүчү белги турат дагы, анын төмөн жагындагы доска, табличканы карасаңыздар, ал жерде бир кызыл сызык 50 метр жакын калганды билдирет. Өзү негизи 2 уна тең, ошол белгиден бер жака туруш керек эле да, нары киргенге болбойт эле. Ошол себептен азыр бул жерде өкө тең 50 метрден нары ичкерге кирип токтоп алган үчүн өкө тең эреже бузушту. Ал эми бул экинчи сүрөттү карасак, суроо кандай болуп атат? Айдоочулардын кайсынысы токтоо эрежесин бузду дейт. Токтоо эрежеси деген бул 5 минутка чейинки токтогонду айтат да, остановканы. Ошондо азыр бул уналардан кайсынысы бузду, өкө тең бузган жок. Эмне себептен? Себеп дегенде эреже боюнча шлагбаумдон бери 5 метрден баштап токтосо боло берет. Азыр булар өкө тең 5 минутка чейин токтогон үчүн өкө тең эреже бузган жок. Ошондо эмнеден айырмалайт экенсиңер? Мына биринчи сүрөттү карасаңыздар, айдоочулардын кайсынысы токтоо эрежесин бузду дегенде, токтоо эрежеси болгондо 5 минутка чейин токтогон үчүн өкө тең бузган жок. Ал эми экинчи сүрөттө айдоочулардын кайсынысы токтоп туруу эрежесин бузду дегенде, токтоп туруу болгондо бул стоянка болот, анда өкө тең бузду. Мына ушул сөздөргө карап туруп айырмалап үйрөнсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу мен көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр мен экранга телефон контакт номер чыгарамын. Ошол контакт номерге байланышка чыксаңыздар болот. Же болбосо менин шапка профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.